саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын сапар телепрограммасы. Жакында эле дүйнө мусулмандары Меккеге зыярат кылып, Курман айтты белгилешти. Меккеге барууга албетте ар кимдин эле алы келе бербейт эмеспи? Андыктан Меккеге зыяратка баруу кандай болот? Кандай жол жүрөт? Эмне кийет? Кайда жашайт деген суроолорго көпчүлүк кызыгат болуш керек. Эмесе бул тууралуу өзү Меккеге барып келген кесиптешим Кубат Чекеров жана Ислам университетинин ректору Марс Ибраев менен чогуу айтып берели. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе ыйык Меккеге болгон ажылык сапарыбыз жөнүндө сөз башынан болсун. Мына Стамбулдун аэропортундагы Жиддеге уча турган бөйрөкчөдө турабыз, жетип турабыз. Мындан аркы жолубуз Жамаатынаке Меккеге карай кетмекчи. Ажыга баратканда атайын белгилүү границалар болот, микот деп коет арабча. Ошол границалардан өтөрдө ихрам кийиш керек. Ким кандай ажылык менен кетип атса. Мунфарид деп коет. Эгер жөн эле ажылыкты көздөп бараткан болсо, ал ажы кийин тияктан кийсе болот. Же болбосо ушул микаттан. Биздики таматто хаж деп коет. Тияктан ихрамды кийип алабыз. Барып бир умракты кайра чечебиз, ажылыкты күткөнгө чейин жүрө беребиз. Эми ошол зыяраттын өзү эмнеден башталды? Ажылык сапарыбыз эң биринчи Ататүрк аба майданындагы, бул Стамбулдагы аба майданы, ошол жердеги аба майданынан атайы ажылык зыяратка ниет кылуудан, ушундай ниет кылуу менен эки сүлгү материал болгон оромол, ошону икрам деп атайт экен, ошону менен кийим которуудан башталды. Таматтууга ниет кылып, таматтуу ажылык кылабыз. Умра менен ажылыкты бир кыламын деп ниет кылабыз. Кече бул жерге келип түштүк. Кыргызстандан, Алатаудан ататтып 20 зыяратчы келип түштүк. Мына азыр Каба ташка барган атабыз, ошол Каба ташка барып, тийиштүү жөнөкөлөрүн, жогонорун жасайбыз. Толкундануу эчтеке жок. Мындай эле бир жыргаган эле мындай бир ушул милдет аткара тургандай. Ушундай болот да. Баягы Алла Тааланын 5000 немесинин бирөөсүн аткарып атабыз да. Ошондуктан ошондой сезим болуп атабыз. Милдеттимиз дегендей. Биз мына Мекке шаарына келип түшкөндөн кийин ушу мейманкананын алдында туруп бири-бирибиз менен баягы биринчи алгачкы сезимдерди бөлүшүп аткан учурубузду азыр көрсөтүп атат. Биздин топтун ичинде жалпысынан 20 адам болду. 20 адамдын ичинде айрымдарын атай кетейин. Мисалы үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Таалай Масабиров, өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махамадов, Ислам университетинин ректору Марс Ибраев мына бүгүн биздин жаныбызда өзү катышып отурат. Ошол сыяктуу адамдар менен барып келдик. Биринчи барганда эле албетте мейманканага мейманканадан жайгашып, ошол маалдагы тамакты ичпей эле баарыбыз тең оюбузда ошо Кабага жетишип турду. Ошол жөнүндө бул Марс Ибраев мырза айтып берип атат окшойсуз. Бир гана Алланын ыраазылыгын көздөп, азыр кандай гана ибадаттар болсун, так орнунда аткарууга Алла насип кылган болсун деди. Алла Таалам ден соолук берсин, өмүр берсин, мындан кийинки дагы келбегендерге насип кылсын деди. Азыр урматтуу ажекелер, бул жердеги Бабу Саламдан кириште максат сүннөткө ылайык Бабу Салам деген салам эшигинен кирилет. Эшиктер абдан көп. Киргенде салам берип кирилет, жөн гана аузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир-рахманир-рахим деп негизги бир эмелерди китепте келген эмеси боюнча салам дуаларды айтып киресиздер. Кабаны монтуп карай издебеңиздер. Жерди карап эле басып кете берели иншалла. Анан Кабага жакындаганда ошо ачып, ичибизде кандай дуа кылуу тилеги болгон болсо, Алла Таалам сөз салам кабыл кылат дейт иншалла. Ошол дуаларды көз ирмегенге чейин деп айтат да, көз жумганга чейин деп. Ошолго насип кылсын иншалла. Андан кийин Тавафка киребиз. Тавафтын сызыгы бар. Кара таштын эмесинен жерден сызык деп. Ошол жерден баштайбыз. 7 жолу айланабыз. Ортосунда дуалар бар. Аны да катуу Раббана атина фид дуния хасана деген дуаларды айтып келебиз жерге келгенде. Андан чыккандан кийин Тавафтан кийин Макам Ибрахимде жер болсо 2 рекет намаз окуйт. Эми ушуну айтсаңыз, ушул Кабаны айланып чыгуу салты, ушул Меккеге зыярат кылуунун негизги ритуалдарынын бири болсо керек. Албетте бул ажылык милдети.
Биринчиден бул бир гана пайгамбарыбызга гана келип токтолгон бир милдет эмес. Балким ага чейинки Ибрахим пайгамбардын, Авраам деп айтабыз, ошолордун дагы жөрөлгөлөрүнүн топтому, андан кийин аны келип ушул мусулман үммөтүнө пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткендиги. Ошол таваф негизги шарттарынан ошол ажылыктагы. Албетте тавафты деген бир жолу эмес, 7 жолу айланып эме кылат экен. Эмне үчүн саат жебесине каршы айланат деп айтат. Мунун толтурабын данышман өзүнүн сырлары бар экен. Албетте пайгамбарыбыз ошондой көрсөткөндүгү үчүн, динибизде ошондой үйрөтүлгөндүгү үчүн биз аны ушул Каабаны, кара ташты жана жердеги 7 жолу айланып дуаларды кылып, тилектерди кылып, өзүбүздү арулантып, тазалантып, жана мойнубузда жүктү милдеттемени кутулган болот экенбиз. Кубат, анан ушул Каабаны чындап эле 7 жолу айлана алдыңбы? Албетте бир эмес, бир нече жолудан айландык, 7 жолу. Анан бул жерде мен айтып кете турган бир маанилүү жагы, албетте эң биринчи ошо ниет кылып туруп, анан ошол ниетиңди керек болсо ошо тилиң менен угуза айтып туруп, анан кийин ибадат кылып айланыш керек экен да, тооп калганда. Себеби эгерде бул Каабаны жөн эле айлана берсе, ал ажылык аткарылбай калышы да мүмкүн экен да. Кааба ташты 7 жолу айланып бүткөндөн кийин ажылык барса ошол менен эле бүтүп калбайт. Алдыда дагы 5 орчундуу милдет турат. Ал милдеттердин эң биринчиси Сафа жана Марва деп аталган дөңсөлөрдүн ортосунда басып өтүш керек болот. Бул болжол менен бир 350 метр жер. Ошол эки дөңсөнүн ортосунда ар бери 7 жолу катташ керек. Анын ичинде жашыл менен белгиленген чекти жүгүрүп өтүш керек болот. Марс, мына сиз бул жерде жол жобосун көрсөтүп, моундай чийин бар, Каабаны карай бербей, ичиңерден даярданып барып, анан жакындагындай көзүңөрдү өйдө көтөрүп, тилеңиңерди айткыла дегенди айтып атпайсызбы? Ошол көрсөтмө берип чектелдиңизби же кайсы бир деңгээлде сиз менен коштоп жүргөн адамдарды мындай динге тартуу, кайсы бир деңгээлде үгүт жүргүзүү дагы аракетин кылдыңызбы? Албетте бул ажылыктын өзү, жөрөглөрдүн өзү эле үгүт насаат. Ал жердин өзү эле бир таалим тарбия берүү нерсе. Ар бири бир тарых. Мен жон гана ошол болуп аткан таваф болобу, Сафа Марва деген жери бар. Сафа жана Марва деген эки тоонун ортосунда чуркоо басуу деп, жөө жүрүү деп айтат. Ошол жерлердеги тарыхтарды түшүндүрүү менен биргеликте, дуаларын айтуу менен биргеликте, кээ бир учурларда ошол бош болуп калган учурларда ошол эмне үчүн сырлары, тарыхы, артында эмне сырлар турат мунун артында. Мына ошону түшүндүрүүгө аракет кылдым. Эмнеге дегенде бир инсан аткарып жаткан ибадатынын маани маңызын түшүнбөй туруп кыла турган болсо, балким сооп алышы мүмкүн, бирок ал өзүнө рахат, лаззат ала албайт. Бул жерде мен кошумчалай кетейин дегеним, эгерде жаныңда бир коштоп жүргөн бир билимдүү адам болбосо, бул ажылыкты деле мындайча айтканда бекерге кетип кала турган сапар болуп калышы мүмкүн экен да. Себеби дегенде бул ажылыктын өзүнүн милдеттүү түрдө аткарыла турган бир эреже тартиптери болот. Ошол эреже тартиптерди так сактабаса, ажылык орундалбай калышы ыктымал да. Ошон үчүн мына Марстын биздин жаныбызда болуп, биздин ажы башыбыз болуп, анан кандай эрежелер бар экендигин улам эскертип турганы жалпы биздин топ үчүн өтө пайдалуу иш болду да. Биз Каабаны 7 жолу айланып чыккандан кийин ар бир зыяратчы ошол жердеги эки дөңсөнүн ортосунда дагы 7 жолу мындай айланып чуркашы парз да. Анан ошол эреже тартип жөнүндө мен айтып берип аткан учурум экен. Мында ушул жерден айта кетели, бул мекенин өзүндө, анын ичинде Каабанын айланасындагы күн дагы кайнап, эл дагы кайнап чыгалып турган учурга туш келдик да. Ал-Харам мечити дүйнөдөгү эң улуу мечит. Анда бүтүн дүйнөнүн мусулмандары күнүгө 5 маал ирет урулуп карап сыйынган касиеттүү Кааба бар. Каабанын тарыхы Адам ата менен Овена деп жолуккан жерде Ибрайым пайгамбар менен анын баласы Исмайыл пайгамбардын Кудайга сыйынуу үчүн турган эң биринчи мечиттен башталат. Ал-Харам мечити улам убакыт өткөн сайын жакшыртылып, жаңыртылып, өркүндөтүлүп курулуп келатат. Азыркы учурда бул мечиттин бир учурда 1,5 миллион адамды батыра ала турган шарты бар. Демек, бул ошол Ал-Харам мечитиндеги кандайдыр аянтчабы? Бул Харам мечитинде адамдын көптүгүнө байланыштуу акыркы учурларда ошол Сауд өкмөтүнүн өлкөсүндөгү ошол жоопкерлери ошол 2-чи, 3-чү кабат, 4-чү кабатка чейин көтөрүп, мына азыр реконструкция кылып атат да. Мындан миллиондогон инсандар батсын деп, себеби 1-чи кабатта баары батпайт. Анан 2-чи, анан 3-чү кабатка чыгып олтургандагы керезибиз. Мына ошол жерде айланып тавафка чыккандан, тавафтан чыктык могу жерде азыр. Баарыбыз кайра мейманканага барып, бир аз эс алып дегенде өзүбүзгө келип, анан кайра эле ошол бул жердеги бир гана ажылык учурунда жөрөлгөө үчүн эмес, жөнөкөй күндөрдө келип деле таваф деп коет, Каабаны айланып, жөнөкөй учурларда келип деле
Сафа Марвана дагы баскан жүргөн өзүнчө сооптуу болот. Эми кез менен ушул зыярат учурунда өрт чыгып кеткен же болбосо тополоң болуп кеткен учурлар жаңылыктарга чыгып калып атпайбы? Ушул коопсуздук жагы сиздерди канчалык кабатыр кылды? Негизинен коопсуздук жагы былтыркы болгон окуяларда өзүңүздөр билесиздер, бир канча жүздөгөн инсандар кайтыш болуп кетти. Эми бул кырсык биринчиден, экинчиден биз бул кырсык болот экен деп эле коркуп барбай калууда эмес, барганбыз, тобокел бир чети болду. Экинчиден быйыл өзгөчө бир аз баягы коопсуздук эрежелерин катуу сактагандыгы көрүлүп турат. Мисалы карасаңыздар, азыр бул жерден өздөрү баспаган карыя адамдар дагы коляска менен жүрүп атпайбы? Аларга деле бир топ татаал болсо керек. Албетте ушу эчкиде жашы калган абыска кемпирлер деле көп барат экен, чынын айтыш керек. Анан аларды албетте сүйрөгөн балдар болот экен. Эгерде балдары жок болсо ошол жерде кичине сооп табалы деген дагы мындай жаштар жардамдашып ары бери сүйрөй коюшат экен да. Марсымда сиз бул жакка уже экинчи жолу барган экенсиз. Ал эми Кубат өзүң үчүн бул шаар мындай турист катарында кызыгуу жаратса керек, тарыхый жерлери, тарыхый имараттары болсо керек, сиздер барып көрүп келген. Эми мындай окубай, билбей туруп эле бул шаарга келип калса, мындай куралданбаган көзгө бул шаардын мындай мааниси кемип көрүнөт да. А мен алдын ала Мекке шаарынын тарыхы жөнүндө окуп алгандыктан, буга болгон мындайча айтканда кичине илимий куралданган көз менен карагандан кийин бул шаар жөнүндө мен мындай. Мисалы могу жер музей окшойт. Пайдалуу болду. Биз бул жерге музейге бардык, туура айтып атасыз. Мына буреки Кабандын үстүндөгү жабылып турган жабууну тиге турган атайын өзүнчө фабрика бар экен. Ошол фабрика бизди атай алып барып көрсөтүштү. Ошол жерде мына азыр көзүңүздөр көрүп тургандай алтын жиптер менен тигилет экен. Анан көбүнчөсү ушу кол менен жасалат экен да, көп иштин. Жыл сайын жаңыртышат экен. Бул жылда жаңыртат. 30 килограммдан 111 килограммга чейинки алтын коротулат дейт могу жерде жип кылып. Анан негизги бир эмеси жылда бир ошонун үстүнө жабылат. Кабадагы эң жанагы жабуунун жасалып турган ишканада, фабрикада болуп, ошол жерден таанышып кетип атабыз. Негизги келгенибизден максат Кабаны көрүп атабыз, ыйык жерибиз. Ошонун үстүнө жабылганын кантип тигилип, кандай жасалгандыгын көп адамдар биле бербейт экен. Ошону көрсөтүү максатында атайын падышачылык, ушу королевство бизге ушундай шарт түзүп берди. Албетте бул дагы өнөлөм маалымат алганыбызга жакшы болуп берди. Кызыгы мына Меккеге сиздер зыяратчы катары бардыңар. Жыл сайын 1-2, керек болсо андан дагы көп миллиондогон адамдар дүйнө жүзүнөн Меккеге барып атпайбы? Анан жана аянтчадагы сүрөттөрдү карасак, жалаң ушул зыярат кылып, сыйынып, намаз окуп аткан адамдар көрүнөт. Ал эми Меккеде жашаган жергиликтүү шаар тургундары өздөрү кандайдыр бир өзгөчөлөнүп байкалат бекен? Эми эң биринчи өзгөчөлүк Меккенин өзүндө мына намаз убактысы келип азан чакырылганда кыймыл тып токтоп, ким кай жерде турса ошол жерден эле намазга жыгылгандагысы да баягы мына ушул көзгө мындай биринчи урунган өзгөчөлүк ушул да. Кандай гана иш кылып атпасын, ошол жерде кыймыл токтойт. Машинесин токтотот, көчө шыпырып аткан адам көчөдөгү ишин токтотот. Мына ушул жагынан баягы Меккедегилер бул бешмаал намаз убактысын эң биринчи сактаган, эң туура сактаган баягы адамдар деп айтышыбыз керек. Анан экинчи өзгөчөлүк албетте бул жака адамдардын, сырттан келген адамдардын көптүгү. Себеби дегенде бул жерде ушу канчалаган адамдар кандай гана өлкөдөн келбейт, бир учурда ушунча адамдын коопсуздугун камсыз кылуу, анан тартип менен тазалыкты камсыз кылуу жагынан мынабу Меккедеги бийликтер мына ушул жагынан көп иш аткарып аткан экен. Эми сиздердин сапарыңардын уланышын дагы көрөлү. Биз негизинен Кабанын үстүндө жабыла турган жабуусунун фабрикасынан чыгып, андан кийин атайын бир бизге көрсөтө турган ошо падышачылыктын уюштурган бир ушул саякатындагы Мекке шаарынын тарыхы. Ошо музей окшойт бул жердагы. Кылып коюптур макеттер менен момундай бир өтө кеңейтилген, кийин 2030-жылдан проект бар экен, кеңейтет экен, мындан да кеңейтет көптөгөн миллион адамдарга. Андан кийин колдонулган мурдагы мисалы үчүн минбар деп коет, могу имамдар чыгып жума хутбаларын окуган атайын эски, же болбосо Кабанын эшиги, каалгаба эшиги, алтындан жасалган эшиги, ошол жерлер өзүнчө коюлган. Азыр эми жаңы узундар менен барат. Илгери ушундай жыгачтан алтын жала турган атайын мондай бар
жылына бир жолу падыша Каабанын ичин тазалап, ошол жерде дуа кылып анан чыгат. Ушундай бир колдомо турган бир механикалык бир араба дейбизби, тепкич. Бул эшик Абдуласис Ал Саудтун король болуп турган учурдагы мечитке кире бериштин эшиги мына ушундай болгон экен. Кийин жаңы эшик салып, анан ошол убактагы эшикти алып келип мына музейге коюп коюшкан. Эшик абдан кооз жасалган. Жанында турган кудук бул хижра менен алганда 1299-жылы Замзам суусун алып турган кудук болгон. Мына Замзам суусун кудукту жаңырткандан кийин анан бул музейге алып келип коюлган. Ар бир жери мисалы үчүн Каабанын өзүнүн курулушу бир гана пайгамбарды таандык эмес. Бага чейин Ибрахим пайгамбардын учурунда, ага чейин ки Адам атанын жаралгандан баштап өзүнчө бир курулуп баштаган тарыхый оригиналдуу, уникалдуу бир өзүнчө бир Кудай Тааланын үйү деп айтабыз. Анан Замзам суусунун өзгөчөлүгү жана кудук деп атпайбы? Замзам суу бүгүнкү күндө Каабанын түгүнөн чыгат. Анан 3 скважина деп коет, 3 эмеден келип чыгат экен. 3 булактан деп айтат, жолдон. Бирөөсүнөн алынган суу Замзам деп айтылбайт экен. Ал үчөө биригип келгенде гана Замзам деген даамды берет. Жана пайгамбарыбыз айткандай, Замзам кандай ниетте ичилсе, ошону берилет. Эгерде ден соолукка шифа болсун десе, шифа ниетинде эме кылган болсо шифа берет дейт. Курсагым ачты деп курсагыңызды тойгоз үчүн ичсеңиз ушундай суусаганыңыз кандырат дейт. Деги эле мындай айтып отурса, Ибрахим пайгамбардын учурунан канча миңдеген жылдар өттү. Замзам ошол убактан бери чыгат, же азайбайт, же көбөйүп ташып жок болгон жок. Мындай айтканда, бүгүнкү күнгө чейин канча миллиондогон инсандар ичип, андан колдонуп келгенге чейин Кудай Таала муну ушундай сактап келди. Замзам жөнүндө Марс айтып кетпедимби? Ушул жерде мен бир өтө таасирленген бир момент мындай да. Мына ушу Сауд Арабиясында, анын ичинде Меккеде нымдуулук өзү 0%. Мындайча айтканда өтө күн ысык да. Анан бирок ушул жерде эмени ушул жерде ушу Кудайдын буйругу менен ушул жердин өзүндө бир эле бул суу чыгат, булак. Ушул булак Замзам деп аталат. Анан эми мына ушу тегерегинин баардыгында такыр бир нымдуулук жок жерде булак кайсындай бир сырдуу күчтүн аркасы менен гана пайда болду деген гана ой кетет да. Эми ушул жана ысыкты айтып отурасыңар, кыйналдыңарбы? Ушу жашоо шартыңар кандай болду? Негизи ажыкемде эме болот, биздики эми падышанын чакырыгы менен болгондугу үчүн андай бир кыйналуу болгон жок. Бүт шарттарды эме кылды. Эми албетте климаттык шарттар бул нерседе өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Ысыктык гана болбосо, негизи жашап аткан жерибиз, тамак ашыбыз 3 маал тамак ашыбыз. Деги эле 24 саат деп айтсам жаңылышпайм. Суусундуктар жана иче турган кофе чайыңызга чейин даярданып, өтө жогорку деңгээлдеги бир күтүп алуу болду. Жашап аткан жерибизге чейин. Бул биз үчүн гана ушундай шарттар. Эми башка ажылар үчүн кандай болгондугун билбеймин. Негизинен болгон болсо бизден төмөн болушу мүмкүн, бирок биздин шарттык ошо падышанын коногуна ылайык бир шарттар болду. Ал эми бул жерде пайгамбарыбызга биринчи аят түшкөн үңкүр Хира үңкүрү деп айтат. Ошол үңкүргө жакын жердеги түгүндөгү бир атайын бир офис экен, бир ишкана экен. Ошол жерге барып түшүндүрүп берет экен. Ахем макет даярдалыптыр. Мекке мукаррама, эски Мекке. Азыркы эмес, эски Мекке. Ал эми стрелка менен кетип аткан жерлер пайгамбарыбыздын ажылыгынын картотекасы. Эми ошол Арафат тоосуна барган мина жана шайтанга таш ыргытуу жөрөлгөсү тууралуу сөз кылсаңыздар. Мына Арафат тоосунда күн батканга чейин сыйынып, андан кийин ошол автобус менен Муздалифа деген жерге келип ачык асман алдында айлуу түндө ушу бир 3 сааттай ошол жерде убакыт өткөздүк. Анан ошол жерден бизге кеңеш беришти, ушул жерден таштарды терип алгыла деп. Анан биз ошол жерден баарыбыз кичинекей баштыкчага кичинекей баягы мына өрүктөй болгон таштардан 49 таш терип алдык баардыгыбыз. Ошону баштыбызга салып дайындап койдук, себеби бул таштарды биз минага келгенде ушул жердеги жана шайтан деп аталган 3 моло ташты көздөй ыргытат экенбиз. 3 моло таш шайтанга акыркы жолку таш атууга жөнөп кетип баратабыз. Бул жердеги зыяратчылар минадагы 3 моло ташка шайтанга ар бир жолу 7ден таш 20 өрүк. Биринчи жолкусунда 7, экинчи жолкусунда 20 өрүк, азыр дагы 20 таш урабыз, 7ден. 3 шайтанга 7ден таш ыргытабыз, ошону менен
шарт боюнча бардыгы 49 таш ыргыттан болобуз, мына бул таш ыргытуу каадасы Мина деген жерде болот. Бул Мина деген жер Арафаттан 1,5 сааттык жолго деме, 1,5 сааттык жол аралыкта экен. Мына шайтанга таш ыргытуу катар менен 3 күн болот. Мына Курман айттын болгон күндүн эртеси биринчиси башталат. Биринчи күнү барып ар бир моло ташка 3 моло таш болот. Ошонун ар бирине 7ден таш ыргытабыз. Ошол менен 3 күн катар менен ыргытабыз. Анан биз ошол биринчи күнү таш ыргытып келгенден кийин эле ихрамды чечип, анан ошол жерден баарыбыз чачыбызды алдырып чач алдыруу каадасы болот. Анан жана курмандыктарды соёт, курмандыктарды союп, жаратканга курмандык чалып, анан чачыбызды алдырып, анан ошол менен ихрамды чечебиз. Жана таш ыргытылып аткан жерде былтыр ушул 2,5 миңдей адам курман болгон жер ушул болсо керек. Ушул жер Мина деген жерде ушу былтыр тополоң болуп Тебелендиде калып 2,5 миңдей адам өлдү. Анан кийин ошондон кийин бул Ирандын бийликтеринин абдан чоң нааразылыгы болбоду. Себеби Ирандын эле бир 60 жаран ошол жерде шейит кетти да. Быйыл андай бир мындай бир тыгын болуп же болбосо адамдар кептелип Тебелендиде калуу коркунучу быйыл бактыга жараша болгон жок. Эми башка мамлекеттен келген зыяратчылар менен таанышып, баарлашууга бир мүмкүнчүлүктөр болдубу? Башка мамлекеттен келген зыяратчылар менен тааныштык, тил билгендигибиздин, балки мен тил билгендиктен, агайдын тил билгендигинин өзгөчө артыкчылыгы болду окшойт. Англис тилинде, араб тилинде, түрк тилинде, башка тилдерде көптөгөн, жүздөгөн адамдар менен достошуп, бир туугандашып калдык. Бул жерде дүйнөнүн чар тарабынан келген зыяратчылардын көпчүлүгүн албетте биз өзүбүздүн кесибибиз дагы журналист болгондуктан кызыгып сурап отурдук, ким каяктан болот, кандай баягы таасирлер менен жүрүп атышат деп. Анан бул жерде мен бир таанышып калдым, Бангладештен келген журналист, бир жагынан укук коргоочу экен. Анын үстүнө менин дагы журналист экенимди көрүп, ал дагы баягы мен менен мындай чын дилден бир жакшы пикир алышканга мүмкүнчүлүк болду да. It is a holy place for Muslim and it's the world largest, greatest. Ыйык Мекке шаарында дүйнө мусулмандарынын эң ири, эң олуттуу жыйналышы. Дүйнөдө чоңдугу, эбегейсиздиги боюнча буга тең келе турган окуя жок. Ажылык бул Алла Тааланын наамына курмандык жасоо, бир туугандык, адамгерчилик, тынчтык үчүн зыярат аткаруу. Эми зыяраттын Медина багытын көрөлү. Кей жаңы эле пайгамбар мечитинде көп күн кийин эл катышкан жума намазы аяктады. Пайгамбардын мечити бүт дүйнөдөгү мусулмандар үчүн Меккедеги Ал-Ахрам мечитине кийинки эле эң касиеттүү жай болуп саналат. Ошон үчүн Меккедеги зыяратка келген адамдар ажылык ибадаттарды аткарып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө пайгамбардын мечитине келип сыйынып кетүүнү сыйынып калышат. Албетте, Мединанын өзгөчөлүгү пайгамбарыбыздын шаары дейт, пайгамбарыбыз көчүп барган бул жака. Анан Бул бирок Мединага баруу зыяраттын бир бөлүгү болбосо керек. Жок, бул ажылык негизги ибадатынын негизги бөлүгүнө кирбейт, бирок адептерине кирет. Неренде ажыга барган адам сөзсүз түрдө пайгамбарыбыздын денеси көмүлгөн шаарга барып, пайгамбарыбызга салам берүүнү өзүнчө бир адат кылабыз бизде шариятыбызда. Ошо салам берип пайгамбарыбызга ким эгерде мага салам берсе, мени менен жолуккан менен бирдей деп айтат пайгамбарыбыз. Анан бул жердин өзгөчөлүгү Меккеде таштак жер, элдери дагы ошого жараша баягындай түйшүк менен адам көп болгон. Бул Медина шаары пайгамбарыбыздын сахабаларын тосуп алган жер да. Анан чындап эле меймандостук, анан бир туугандык сезим өтө күчөгөн, ушунчалык баягындай жакшынакай бир адамдар маанайлары жарык болгон бир шаар. Сиз айтпадыңызбы, бул Мединага баруу зыяраттын түздөн түз бөлүгү болбосо дагы жалпы бул рухий иш сапардын маанилүү учуру болот деп. Ошонун бир учурларына, урунтуу учурларына токтоло кетсеңиз. Бул жердеги пайгамбарыбыздын Меккеден чыгып Мединага аргасыздан болгон көчүүсү илгери убагындагы ыймансыздардын куугунтукталыптын. Ошондон кийин Медина шаарынын калкынын пайгамбарыбыз кучак жайып тосуп алгандыгы, пайгамбарыбыз келгенде эле төбөсү чөгүп келген жерге биринчи мечиттин курулушу Куба мечит деп айтылат. Ал жерге зыяратка бардык хажы келем. Андан сырткары биринчи кыблабыз болгон, биринчи кыбла могул азыркы Израилдеги, Палестинадагы ошол мечитте болгон. Кийин
бир учурда Алла Тааланын буйругу менен Куранда да келет, бул Кабага бурулган жери бар. Ошол тарыхый бир мечитке зияратка бардык. Андан сырткары Ухуд деген тоо бар. Ухуд тоосу бул өзгөчө бир тарыхый окуяга ээ болгон тоо. Биринчи салкылашуу, согуш болгон, мусулмандарды коргонуу позициясына алып согушкан, бир канчалаган шейит кеткен мусулман сахабалардын кеткен ошол жерде көмүлгөнү, коюлган жери. Ал жерге барып атайын зыяраттарды кылып, тарыхый бир эмелерди кылдык. هذه يا اخوان مقبرة شهداء احد. Бул Ухуд шейиттеринин кабырлары. هنا قبر سيدنا حمزة. Бул жерде Хамза радиаллаху анхунун кабыры бар. مصعب بن عمير. Мусаб ибн Умейрдин кабыры бар. عبد الله بن جحش. Абдулла ибн Жахштын кабыры бар. رضي الله عنهم رضي الله وارضاهم. عنهم كله هنا الله كم؟ razı olsun. 70 صحابي Бул رضي الله жерде عنهم. 70 сахабанын дагы кабыры бар ушул жерде. هذا الجبل اللي امامكم هذا جبل احد. Бул маңдайыңыздардагы тоо дагы Ухуд тоосу. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم Пайгамбарыбыз алдында айткан. هذا احد جبل يحبنا ونحبه. Бул Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз дагы Ухуд тоосун сүйөбүз деп айткан. Ушул Медина Мунавварада пайгамбарыбыздын шаарында суранат Алла Таала биздин дуаларыбызды кабыл кылган, ажылыгыбызды кабыл кылган, жана жалпыбызды Алла Таала өзүнө сүйүктүк менен пайгамбарыбыз сыймыктанган үммөт жана пайгамбардын шафааты насып кылбасын. Албетте ар бир эле мусулман адам, түшүнгөн мусулман адам ушул жерге коюлса менин дерем деп айтат дейт. Себеби бул дагы бейишке барууга бир өбөлгө болот эле депчи. Ошон үчүн бул тарыхый жерге бай болгон Медина шаарын барып көрбөстөн биз кете албас элек. 2-3 күндүк ошо зыяратыбызда аз да болсо ажекелер менен биргеликте намаз окуу менен биргеликте өзүбүздү бир эмеде эски бир мурдагы заманга, тарыхка кайра бир кайрылып, саякат кылып дегендей чуңкуп кирип, ал жерден бир белгилүү бир кайра бир өзүбүзгө бир эмне дейбиз, баягы руханий бир азык алган болуп эсептелет. Азык алдык дейм. Кубатына Марс ажы айтып өткөндөй ушунчалык терең таасир болуп, адам өзү ааруланып, ушундай бир өзгөрүүлөр болот экен. Өзүңүздө кандайдыр бир ички кабылдооңузда, дүйнө кабылдооңузда кандай өзгөрүү болду? Чынын айтыш керек, бул күнүмдүк турмушта көр оокаттын артынан жүргөн пенделик жашоодо өмүр жөнүндө, өлүм жөнүндө адам дээрлик ойлонбойт деле. Кудай жараткан жөнүндө кандайдыр бир ой, ушу оюбуздун бир учунда турган болушу мүмкүн, бирок ошол учурда дагы көп көр оокатка көбүрөөк алаксыбыз да. Анан бул жака барганда бардык дитибиз менен ушу жаратканга сыйынып, анан бул жашоонун маңызы жөнүндө, бул адамзат өмүрүнүн сыры жөнүндө көп ойлонушка туура келет экен. Анан бул жагынан ойлорубуз тереңдеди, анан жалпы жашоого болгон көз карашыбыз дагы тереңдеди. Анан экинчи жагынан бул жан дүйнөбүз мурдагыдан дагы мындай бай түстү деп айтсам болот. Сиздерге чоң рахмат. Албетте Меккага атайын операторлор тобун алып барууга мүмкүн болгон жок. Андыктан зыяратты аткарып жатып, ушундай видеону тартып келдиңиздер. Албетте айрым кадрлардын калкылдап калганы кечиримдүү болсо керек. Эмесе ажы зыяраты кандай өтөрү тууралуу бизге айтып берген кабарчыбыз Кубат Чекеров жана Ислам университетинин ректору Марс Ибраев болушту. Биздин көрөрмандар программаны толугу менен кайрадан bbckыргыз.com сайтыбыздан же болбосо YouTube'дан BBC Кыргыз деген дарек боюнча көрсөңүздөр болот. Эмесе эмики сапарга чейин саламатта болуңуздар.